Барлығыңызға салам. Каналыма қош келдіңіздер. Азыр мен көрсөтүп берчү мастер-класс бул ушундай болгон сетка косынкага болмокчу. Бул косынканын мен пайетка менен токулгандагы каналга жүктөп койгон мастер-классын. Бул жолу мен хлопок жиптерден кайсы жиптерден токусак болот, ошол боюнча айтып көрсөтүп берейин. Бизде ярнар джинс жибинен токуйбуз азыр. Сиздер каалагандай эле жайкы хлопко жиптерден токуй берсеңиздер болот. Ушундай калыңдыктагы өтө калың эмес, өтө ичке эмес жиптерден токуй берсеңиздер болот. Жайкыга ылайыктуу составында хлопок бар жиптерден токуй бересиздер. Азыр мен ушул ярнар джинс жибинен көрсөтүп беремин. Бизге крючок керек болот. Номер 2,5 крючок менен токуйбуз. Кайчы керек болот, анан мындай болгон гупса керек болот. Бизге бул жемчугтарды кадаганга, мына ушундай жемчугтарды кадап алганга ушундай гупса керек болот. Ушундай болгон темир аласыздар. Анан жемчугтарды кадайбыз. Бул чекелерине коздоо үчүн. Метр керек болот. Метрде сиздер ар кандай узундукта токуй берсеңиздер болот. Буларды чоңойтуп, кичирейтип, азыр мен канчалык узундукта токудум, ошону сиздерге көрсөтүп берем. Мастер-классты аягына чейин көрүңүздөр. Сиздерге пайдалуу болот деген ишеничтемин. Мастер-класс жаккан болсо, каналыма катталып, лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер. Анда эмесе токуп баштайбыз. Мына ушундай кылып жипти алып алгандан кийин буну колуңуздарга мындай кылып 3 палецке оройсуздар. Мындай кылып туруп, биринчи жиптин алдынан крючокту салып туруп, бул жипти алып чыгабыз. Бул жака алып чыгабыз. Жагын кармап туруп, бул жипти тартасыздар. Бул эки жипти эки жака тартсаңыздар, мындай кылып түйүлүп калат. Эми бул жерге биз 10 воздушная петля токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына ушундай кылып 10 воздушная петля токуп алабыз. Андан кийин биз крючокко накид алабыз. 1, 2. 2 накид алабыз. Анан бул жактагы башындагы бул воздушная петлядан өткөрөбүз. Өткөрүп, крючокту салып, жипти алып чыгып, биринчи бул крючоктогу 2 жипти өткөрөбүз. Андан кийинки 2 жипти өткөрөбүз. Акырында бул 2 жипти өткөрөбүз. Ушундай түрдө токуйсуздар. Эми бул жагына дагы 10 воздушная петля алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына ушундай кылып 10 воздушная петля алып алабыз. Алгандан кийин бул жакты мындай оодарасыздар. Бул жака оодарып туруп, ушундай кылып оодарып алгандан кийин анан ушул могу аркадан токуйсуздар. Столбик без накида. Ушундай кылып токуп коесуздар. Эми бул жагына биз 7 воздушная петля алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына ушундай кылып 7 воздушная петля аласыздар. 2 накид алабыз. Кайра эле ушул аркага токуйбуз. Арканын ичинен токуйбуз. Крючоктогу 2 жипти өткөрөбүз. Андан кийинки 2 жипти өткөрөбүз. Акыркы 2 жипти өткөрөбүз. Ушундай кылып токуп алабыз. Бизде мына ушундай болуп башталат косынкабыз. Бул жагына эми 10 воздушная петля токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына ушундай кылып 10 воздушная петля токуйбуз. Бул жака оодарабыз. Бул жагына оодарып, бул аркадан токуйбуз. Столбик без накида. Ушундай кылып токуп алабыз. Эми 7 воздушная петля алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушная петля алабыз. Кийинки аркадан токуйбуз. Столбик без накида кылып токуйбуз. Эми ушул жерден дагы 7 воздушная петля алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накид алабыз. Кайра эле ушул аркага
ушул арканын ичинен токуйбуз. Биринчи 2 жиптен өткөрөбүз. Андан кийинки 2 жиптен өткөрөбүз. Андан кийинки 2 жиптен өткөрөбүз. Мына ушундай кылып өткөрүп алгандан кийин бул жагына дагы 10 воздушная петля алабыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 воздушная петля алабыз. Бул жакка ударабыз. Ударып туруп аркадан токуйбуз. Столбик без накида. Ушундай кылып токуп алабыз. Ушинтип токуп алгандан кийин 7 воздушный петля алабыз. 1 2 3 4 5 6 7 воздушный петля алабыз. Кийинки аркадан токуйбуз. Столбик без накида. Кайра 7 воздушный петля. 1 2 3 4 5 6 7. Кайра бул аркадан токуйбуз. Столбик без накида. Кайра 7 воздушный петля алабыз. 1 2 3 4 5 6 7. Эми 2 накид алабыз. 2 накид алабыз. Бул аркадан токуйбуз. Чекесин ушундай кылып токуйсуздар. Ушундай кылып токуйбуз. Бизде ушундай болуп, бул косынкабыз улам чоңоюп кете берет. Биз эки чекесине кошуп отуруп, улам чоңоюп кете беребиз. Бул жерден чекесинде биз 10 воздушный петля алып атабыз. 10 воздушный петля алабыз дагы бул жака көздөй токуйбуз. Бул чекесине келгенде биз 7 воздушный петля алып туруп 3 накид алып атабыз. Ошол 3 накид менен бизде эки чекеси 10 болуп эсептелинет. Бул жагы 10, бул жагы 10 болот дагы. Ортосу 7 воздушный петля менен кетет. Орто жагы жалаң 7 воздушный петля менен кетет. Чекеси 10 болуп кетет. Чекеси 10 болуп кетет. 10 воздушный петля алгандан кийин бул жака обратно токуйсуздар. Азыр айтып кеттим. Бул жерге келгенде 7 воздушный петля токуйсуздар, 3 накид аласыздар. Ошол 3 накид менен 10 деп эсептейсиздер. 10 воздушный петля алып, анан дагы 3 накид алып албаңыздар, андай болбойт. 7 воздушный петля алып туруп, анан 3 накид аласыздар. Ошондо сиздердин бул эки чекеңиздер 10го эсептелинет. Мына ушундай кылып токуйбуз, ушундай түрдө токулуп кетет. Бул жагы эми окшош. Мына улам ряддарды токуган сайын биздин косынкабыз чоңоюп кете берет. Ушундай болуп, мына бул жагына чоңоюп кете берет, өйдө жагына. Ушундай кылып эми бул жагын өз алдынча токуйбуз. Чоң кылып токуйсуздар, силерге канчалык узундукта керек, ошол боюнча токуй бересиздер. Азыр мен көрсөтүп беремин, өзүм канчалык узундукта токудум, кандай кылып токудум, көрсөтүп берем. Бул жагын өз алдынча токуйбуз. Азыр мен көрсөтүп бергендей кылып эле токуй бересиздер. Мына өзүңүздөр көргөндөй ушундай кылып токуп алдым мен, ушундай узундукта. Эми бул жерде биз акыркы рядты токуйбуз. Акыркы рядты бизде бул жери 7 воздушный петля менен токуп аткан болсо, бул орто жагы. Эми бул акыркы рядта сиздер 6 воздушный петля менен токуп койсоңуздар болот. Мына бул чекесине 10 воздушный петля алабыз. Алгандан кийин бул жакка токуйбуз. Столбик без накида. Андан кийин эми 6 воздушный петля токуйбуз. 1 2 3 4 5 6. 6 воздушный петля. Кийинки аркадан столбик без накида. Кайра 6 воздушный петля. 1 2 3 4 5 6. 6 воздушный петля алып туруп, анан кийинкиден өткөрөбүз. Мына ушундай кылып ар бир аркадан өткөрүп, улам 6 воздушный петлядан токуп чыгабыз. Акыркы рядты бул. Бул жагын өз алдынча токуйбуз. Мына ушундай кылып 6 воздушный петля токугандан кийин акыркысын 2 накид аласыздар дагы, кайра эле ушул аркага салып, ушундай кылып токуп коесуздар. Чыгарып коесуздар. Бул жагын киргизип, бул жака бекитип койсоңуздар болот. Мына биздин косынкабыз даяр болуп калды. Ушундай узундукта токудум. Азыр мен өлчөп берем, канча болду. Бул жагын узундугу 28 сантиметр болду. Бул жагы 28 болду. Бул жагын көрөбүз. 83 сантиметр болду.
ушундай кылып токуп ала бересиздер. Сиздер өзүңүздөргө каалаган узундукта токуй берсеңиздер болот. Бул жака ряддарды кошуп кеткен сайын бул жагы да чоңоет, бул жагы дагы чоңоюп кете берет. Мага азыр ушул размер болот косынкага. Эми чекесиндеги мындай болгон жемчугдарды кадап баштайбыз. Гупса керек болот. Жемчуг мындай болгон темир керек болот. Буну жемчугду темирге өткөрөсүздөр. Жемчуг номер 08, размери 08. Ошо өткөрүп туруп, анан гупса менен бул жагын тагып туруп кайрыйсыздар. Ушундай кылып кайрып алабыз. Ушундай кылып кайрыйсыздар. Ушундай кылып бираз мындайраак кылалы. Ушундай кылып кайрыгандан кийин анан бул жагына өткөрүп баштайбыз. Мына бул чекесине биринчи ортосуна мындай кылып өткөрөбүз. Жиптен ортосунан өткөрүп коесуздар. Ушундай кылып өткөрүп алгандан кийин анан бул темирди бул жака мындай кылып киргизип коесуздар. Чекелерине кадап койдум. Ушундай кылып чекелерине жемчугдарды кадап чыктым. Сиздер бул жака чейин деле кадасаңыздар болот. Мен ушул эле жерге кададым. Косынкабыз даяр. Ушундай косынка болот. Бул жагын токуп бүткөндөн кийин могу чекелерин мындай кылып тартып койсоңуздар, чекелерин тартып койсоңуздар, тегизделип калат. Ушундай кылып тартып чыксаңыздар, чекеси тегиз болуп калат. Ушундай косынканы токуп бүттүк.